Dostlar, kayra biz Asılkan apанын жанына келдім. Өткөндө жазгансыздар достор, мынакей комментарийни карасаңыз, канакей биз видео 1043 адам жазган экен Асылкан апа. Сизге баракча ачыңыз депчи. Элестетиңиз, ушунча жакшы сөздөр окудуңузбу? Окудум. Рахмат дедим. Клиенттерге аябай ыраазы болдум. Жакшы сөздөрдү жазыптыр. Мен мээнетиме баалашыптыр. Мен аябай сыймыктандым, бирок буну өзүң айтмакчы, мээнет эткен кыйын. Мына бир эле жерди мен 3 жолу отодум. Отоп чаптым, кыркканы кырктым, анда объем бергенди бердиртем. Негизи роза гүлдөрүн деле жердин гүлдөрүн деле жакшы карайм. Анан мына Кашошнилерди эле. Эми караңыз, буну азыр бана бүт баарын айтпаңыз. Эми муну баарын сиз өзүңүз баракчаңызда, сизге баракча ачабыз. Достор, өткөндө сиздер айткандай, мен ачып, кантип видео жүктөштү жөнөкөй жолун көрсөтүп коем. Асылкан апа сиздерге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп турсун. Анткени сиздин тажрыйбаңыз башкача. Ооба. Сиз ушул өзүңүздүн жашыңызга жараша биздин апаларга мотивация болуп турасыз да. Макул. Курбуларым, мына кыласыздар, эртең мынтип чачасыздар, мына менен, мына дары менен, мына обработка. Анткени билгенибизди бөлүшүп кетсек, бул сооптор болот адамдарга. Мынакей достор, карасаңыздар, өткөндө ушунча адам жазып, Асылкан апанын жүзүндө дагы нур пайда болуп, сизге эмне кылалы? Нур жүздүү апа деп ачалы, жок, гүл апа депти. Короче, кандай баракча ачсак болот? Сразу варианттар жазыңыздар. Асыл эженин гүлдөрү деп коет, мен көзү асыл деп коюшат, бияктагылар асыл эже гүлдөрү деп туруп баракча ачабыз достор. Мына ошол баракча катталасыздар дагы и колдоп дальше сизди өзү кантип видео коюштарды мен көрсөтүп берем. Эми караңыздар. Гашошни бар. Розалардын түрлөрү бар. Алардын кара. Бул жакта мынакей бир гүлдүн ичинен жүздүү миңди гүл ачып атат. Бул дагы ушу удобрениянын неменин таасири да, негизи. Ишо сиз эң кызык нерсе мачалка өстүрүп атасыз. Мачалкам бар. Кабак өстүрүп атасыз. Банан өстүрүп атасыз. Киви бар. Лимон бар. Глициния бар экен. Тамеки бар. Тамеки өстүрбөңүз бирок. Тамеки өстүрүп. Карликовый розалар сурагандарга бүт мына ушуларды мындан артык достор, мына ушул Асылкан апа бакчасы деп туруп, ушул баракчадан үйрөнүп алсаңыздар болот. Кабачкилер. Болду, аларды бүжө толук кана. Бул жакта достор гүлдө үйрөнөсүздөр, бул жакта бүт чайхана ушул жерде келип, лагман дейсиздерби, аш дейсиздерби, балык дейсиздерби, шашлык дейсиздерби, и келип ушул Асылкан апанын тажрыйбасынан бөлүшүп, тажрыйбасынан алып кетсеңиздер болот. Всё, мына баракча достор, описаниясына жазып койдум. Бир басасыздар, колдоп туруп, бир жакшы сөздү жазып кетесиздер. Асылкан апа, өмүрүңүз узак болсун. Рахмат.